Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүн мен сиздерге Абдыкерим Муратов жана Кыялбек Акматовдун «Мугалимдин устаттыгы жана окутуунун жаңы технологиялары» деген китебинен сабак даярдап бермекчимин. Даярдаган мен Исакеева Гүлзат. Кесиптешке кеңеш. Замандын, коомдун өзгөрүшү менен билим берүү системасы да бир топ өзгөрүүлөргө учуроодо. Айрым мугалимдердин өз сабагына кызыкпагандыгынанбы же өп-чап турмуштун таасириби сабактар сууз болуп, окуучулардын билимге болгон ынтызарлыгы анчейин байкалбагансыйт. Кайсыл мугалимден сураба, кантип сабакка балдарды кызыктыра алам, канткенде алар сабак окушат, кантип сапаттуу билим бере алам деген түпөйүл суроону берип келишет. Чынында биз Мамады Байымбетов агай айткандай, тазалыктын, пакизалыктын, бала алдында күндө сыноодо туруунун кесибин аркалап жатабыз. Күн сайын баланын жан дүйнөсү менен эсептешип жашайбыз. Алардын толук кандуу инсан болуп калыптанышына салым кошобуз. Окуучунун жан дүйнөсүнө бүлүк салган, түбү жок ойго кептелдирип, толгонталган сабактарды өтүү үчүн мугалимден көп эмгек талап кылынат. Методикалык китептердин, педагогикалык басылмалардын көп санда жарык көрүп турушу да үлгүлүү сабак өтүүгө, жаш мугалимдердин кесиптик чеберчиликтерин өстүрүүгө чоң көмөк болоор эле. Мугалим тынымсыз окуп турбаса, ал мугалимдиктен калат деп айткандай, биз сабагыбызда эски салттуу сабактарды гана пайдаланбай, өз билимибизди өркүндөтүп, тынымсыз изденип, ар бир сабагыбызда жаңылык жаратып, заманбап сабактарды өтүүгө аракет кылуубуз керек.